Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmattуу биздин Муз ТВ каналынын көрүүчүлөрү, hurmattуу биздин катталуучулар. Ушундай таза абада бүгүнкү чыгарылыш достор Папанда өтөт. Папандын Бөрү айылында ушул Эркемурат деген жигиттин көк аты. Эч кандай бир камчыны сүйбөгөн ушул ойноктогон атын тартабыз туугандар. Бул аттын маалыматын айтабыз. Эркемурат бул атты улактарда чаап жүргөн ат экен. Үйүрү барбы азыр ошол боюнча сурайлы туугандар. Биз менен чогуу туруңуздар. Эркемураттан мен маалымат алайын. Эркемурат бияка кел, бияка. Эркемурат, ассаламу алейкум. Кандай жакшы? Орозолорду кыйналбай кармап атасыңбы Эркемурат? Көк атты бүгүн эфирге чыгарат экенсиң да. Сатып ала койдуңар. Көк ат боюнча бир кенен кылып маалыматты айтасыңар, а? Бул көк ат каякта чабылган? Папанда чабылганбы же папанга келип калганбы? Папанын аты, ушердин аты. Ушердин аты, а? 4 асый жашы. Жашы 4 асый. Бул таза кыргыз жылкыдан окшойт. Кыргыз карабайыр. Карабайыр. Караңыздар. Аттын быйылкы жылы кандай улактарга жакшы чабылдыбы? Ушерде улактарга Чабылып атты. Үйүрүчү? Үйүрү бар. Үйүрү бар. 17 бede жүргөн. 17 бени карап коет. 17 бе кана чекеден токтоп бооз базыр? Бар эле. Баары боз. Канча жылдан бери сенин колуңда болот? Пыштысында келген ошол. Пыштысында келген. Ошол бойдон 5 жыл болуптур да почти, а? 5 жылдан бери караңыздар. Улагы кандай? Мында топко киргендери Улаг жакшы, камчысы эле келет. Камчыны анча сүйө бербейт экен бул ат, а? Камчы алып алып кайта ташап. Камчыны ыргыттыңбы кайра? Караңыз, аттын мындай немеси кандай? Характерлери, мүнөзү кандай? Жоош, а? Жаман адаттары жок. Ат чуркаганда жакшы чуркайт экен бирок. Бир бастырып койчу. Мында ойноктотуп бир бастырып көрсөтөлүчү. Аттын бою канча чыгат? Азыр чабабыз, туугандар. Биринчи атты бастырып көрөлү. Аттын азыр оозу бир аз катуу окшойт. Аны да бир сурап берейин, туугандар. Кой берчи. Мына достор, атты мына. Мына туугандар, бери да бир чаптыралы. Эркемурат, бул аттын оозу аз-маз катуураакпы? Аз-маз, а? Бир буроолорун көрсөтчү. Мына туугандар, бул өзү негизи оозу катуураак аттар топко жакшы келет деп калышат. Сиздер дагы бир балбанга бап келе турган көк ат экен достор. Токтот. 17 бени караң, бул аттын бою канча чыгат дедиң? 1.60-тан өдө. 1.60-тан өдө. Аттын жеп ичтери, ден соолугу, туяктарынын тазалыгы кандай? Таза, жакшы жейт. Жакшы жейт, а? Азыр жемде турабы же куу азыктабы кандай? Көккө чыкты уже? Жок, курготто турат. Курготто турат. Мына туугандар. Көк ат. Үйүргө ат издегендер болсо, ушул көк атты көрсөңүздөр болот экен. Улак ат издегендер палбанга бап ушул көк аттын эми баасын канча коет сурайт. Эркемурат, мунун баасы канча дейсиң? Баасын 350 тотабыз. 350 миң сом дедиң. Кеми бар? Кеми бар, а? Мына достор, 350 миң сом. Мына аттын баардык тарабын сиздерге көрсөтөйүн. Жооштугу кандай? Жоош. Такага туруштары. Такага жоош, а? Мына аттын турушу таза кыргыз жылкыдан экен. Акырын бастырып койчу. Чүдө. Баскандарын көрөлү. Аттын баасы айтылды туугандар. Алдыда мен номерлерди жазып койдум. Кимге жаккан болсо чалып сурасаңыздар болот. 350 миң сом. Эркемурат, бир өдөгө чапчы ушака. Мына баскандар.
жаныбар. Оозун тартат да болсо. Озун тартып коюп атат. Болот. Мына достор, биз ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Көк аттын чуркагандары, көк аттын өзү жаккан болсо, туугандар, Эркен Мураттын номери экранга коюлду.